Келгизеже калажы сөйкөчтүктөр бар. Ош шаарында гана орозо учурунда орун алган базар. Азыркы тапта кызуу соода үстүндө. Өзгөчөлүгү орозо айында гана түрдүү даамдарды сатыкка алып чыкканында. Кезинде бирин серин гана саналуу адам иштеген болсо, азыр күбө олтуруп мында 100гө жакын адам соодалык кылат. Алардын бири Асанов. Ифтар базары деле аш барса 15 күнөн кийин иштейт, токтоп калат да. Ошол убакта сиздер буларды даярдап, кимдер жасайт? Өзүңүздөр жасайсыздарбы негизи? Өзүбүз ой, эжем менен келинчегим жасайт. Мен сатып берем. Иногда эси жетишпеген болсо өзүм жардам берем. Ошол бүгүнкү соодаңыз кандай болуп атат ошондо? Соода жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр жакшы башталды. Азыр бүгүн слабый чото. Эгерде ифтар базары бул жерде болбогондо же жок болгондо ушундай сатылабы эле? Жок, сатылбайт. Базарда сатылат, потому что адамдардын психология уже бул жумуштан кайтып атканда бул жерде болот да. Адамдар уже психологически көнгөндө. А жумушун бүтүрүшөт. Иногда некоторых жумуштан 4-төн баштап саат 7ге чейин чыгышат, а бул жакта смело бул привыкание да. Көнүшүп калышкан элдер келишет да. Булар значит бул жерде бар, ошон үчүн келишет да адамдар. Ошондуктан. А бул жерде основной свежий даярданат. А свежий даамдуу болгон үчүн келишет. Ишеничтүү, ошон үчүн келишип алышат да. Аракет кылсаң берет да Кудай, берекет кылат. Мында улуттук тамак-аштан тартып салаттар, түрдүү шириниктер сатылууда. Баасы дагы капчык ылайыктуу болгондуктан элдер арзан деп көп келишет. Анан дагы бул жерде жасалган тамак-аштын өзгөчөлүгү үй шартында жасалгандыктан көбү ооз ачарга алып кетишет. Соода жакшы болуп, күнүнө 10 килограммга жакын чучук сатылганын айтат. Бул жака учурда келесиз? Свежий келет да, бул жака баары. Канчага чейин иштейсиз? 7:30 ооз ачканга чейин иштейбиз. Ооз ачкандан кийин жабып кетебиз. Өпкө холодец килограмм 400дөн, чучуктар 1300, куриный рулеттер 800дөн, курасандар бар на десерт. Ар кандай эме даамдары бар. Булар 100дөн үстүгү. Үмүт бар, иштесек, эми азыр самазанс бизнес ачсак болот да. Эми бул жашоодо жумуштан эч качан тартынбаш керек да. Бир жылда бир ай иштеген ифтар базары кече жакында эле пайда болуп калган эмес. Иштеп келгенине 23 жыл болду. Ифтар базарында кардарлардын саны үзүлбөйт.